Назира Айтбекова бүгүн Уландын туулган күнү. Ал 31 эле жашка толмок. Уландын учугу кур эмес, уланып атат. Бирок алар чындыкты чыркырата айткан үчүн эл душманы аталууда азыр. Эмнеге? Анткени элди агартыш үчүн аң сезимин өстүрүш үчүн дагы далай улан өлүш керек. Аянттагы 90 баланын канын бүгүн тебелеп, Бакиевчилердин кадрларын кадырлап, барктап байрак бергендей, дагы далай өздөн чыккан жаттарга, өзөктөн чыккан өрттөргө тебелетебиз. Улан, сен иликтеп, сен акыйкаттык талап кылып, акактап жүргөн эмгегиңди кече тебеледик. Сенин туулган күнүңө элиң ушундай белек берди. Туулган күнүң менен ичим ачышат десең, айла жок. Убактысы келер, сендей элим жерим деген уул кыздардын туусу сайылып, элин жардан алып чыгаар күн келер. Ийним менен тынч жата кой. Биздин ындын, биздин үмүт өчелек. Биз да сендей акыркы демибиз чыккача каражаныбызды карч урарбыз. Өлүм менен жекеме-жеке беттессек да акыйкат үчүн тек турарбыз. Жолдускан Жолдошова: Садыриним, чындыкты коом аркылуу айтып коюуну чечтим. Экс-депутат Жолдускан Жолдошова Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго өтүнүчүн билдирди. Садыриним, 2010 жылдан бери саясатта бирге келе жатабыз. Ийгиликтерди, оор күндөрдү бирге өткөрдүк. Кандай кырдаал болбосун, мен сени таштабадым, сатпадым, колуман келишинче колдоп келе жатам. Абийиримдин алдында тазамын. Бүгүн бир чындыкты коом аркылуу айтып коюуну чечтим. Биринчиден, айлана чөйрөңдү тазалабасаң болбой калды. Ачыгын айтайын, коррупционерлер, олигархтар ач көздөр ороп алышты сени. Алардын максаты өз кызыкчылыктарын чечип алуу, эл үчүн күйгөн жок алар. Экинчиден, кадр маселесинде чебер, өтө кылдат, аяр мамиле жасоо менен ар бир кадр жөнүндө шашпай досье алып кызматка койсоңор туура болмок. Алдын ала айтканым, сенин тагдырыңа азырынча кайдыгер эмес экенимди далилдейт. Убакыттар, бир күнүң текке кетпесе, элдин үмүтү, ишеничи сенде, деди экс-депутат Жолдускан Жолдошова. Болот Байысов: Галина Байтерек, Нуркамал Асканова, ушул маекти чыгартпай эле койсоңор болмок. Силер президентти шумдук кылып да көрсөтө аласыңар, мокочо да кылып көрсөтө аласыңар. Бүгүнкү маекти өзүңөр көрдүңөрбү? Биринчиден, президенттикке талапкер болуп турганда өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаевке дайындадым деп жатат. Кандидат тапшырма бере албайт. Экинчиден, былтыркы ажылыкка барууда доллар 76-77 сом болчу, 15 сом айырма эмес. Үчүнчүдөн, Арзбек Бурканов жөнүндө так маалымат айткан жок, ал президентке кем, мурдагы коллегасы. Төртүнчүдөн, Акин Токталиев боюнча буйтап кетти, бирок так суроо берилген жок, сыр кылбаш керек. Бешинчиден, муфтият боюнча комментарий берүү өзү туура эмес, себеби ал коомдук уюм, мамлекеттик эмес. Алтынчыдан, кадрдык дайындоолор боюнча бир айга жакын атайын органдар тарабынан текшерилип, анан дайындалчу эле. Азыр болсо приемго жазылып, кирип чыгып дайындалып жатат. Жетинчиден, президент катары муфтий жөнүндө маалыматтын баарын ачык айтып берди дейле. Анда эмнеге соттор чыгарып койду? Деги кимисине ишенебиз? Урматтуу пресс катчылар, элдин башын айлантпай, жети өлчөп бир кесип маалыматтарды тактап туруп, элдин кыжырына тийбегендей кылып даярдап анан чыгарбайсыңарбы? Жеңиш Молдохматов: Падышанын сөзү өлдү. Мамлекет башчы элди бириктирип калыс болушу абзел, шашылуу менен туура эмес маалыматты коомчулукка айтуу чекелек. Тергөө жүрүп жатканда тергөөчүнүн милдетин аткарып, жумурай журтка интервью берүү ашыкча. Президентти шаштырды, жайылтты дейин десең, интервьюсунда бардык чечимдерди өзүм кабыл алам дегени бар. Президент мырза, падыша бир сүйлөйт, эртең муфтияттагы маселе сиз айткандан башкача чыкса, калк падышанын сөзү өлүптүр, калп айтыптыр деп калат. Тергөөнүн же муфтияттагы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча текшерүү комиссиясынын төрагасы Бакыт Нурдинов президент шашты, туура эмес маалымат берилген деп жатат. Бул маселе бүтүндөй мусулмандар уммасына тийиштүү. Элге шылдың болуп, коңшуларга уят болбойлу. Тергөө өзү чечсин. Бүгүн дагы жаңылдыңыз. Президенттин сөзү менен муфтийди жамандоо осол иш. Бактыгүл Иманбек кызы: Коррупционерлер 10-15 жылга камалышы керек деген мыйзамды түртмөлөп элди дүрбөтпөгүлө. Садыр Жапаров мунапысты анда эмнеге жарыялады эле? Мунапыс деген бул ырайым берүү. Эгерде күнөөңөрдү мойнуңарга алып, казынага кол салып, жымырып алган же мыйзамсыз жол менен мамлекеттен катып алган акчаңарды өз ыктыярыңар менен кайтарып берсеңер, ырайым берем деген. Эми Матраимов өз күнөөсүн мойнуна алып, казынага далилденген сумманы үстөгү менен төгүп берип, анан дагы камалуусу керекпи? Албетте жок. Мунапыс жарыяланбаган болсо, бир дагы күнөөсүн мойнуна алып,
казынага 2 тыйын төкмөк эмес. Садыр Жапаров жарыялаган мунапыска таянып туруп күнөөсүн мойнуна алып аталган сумманы төгүп берип, абактын азабынын алдын алды. Демек мунапыска илинди. Албетте камалбайт. Мунапыс жарыялоо ыкмасы менен казынаны толтуруу биздин гана өлкөдө эмес, бардык өлкөлөрдө бар жана колдонулуп келген. Мунапыс жарыялаган президент сөзүнө туруу керек. Ошондуктан 6 диплому бар акылмандар Раим 15 жылга камалышы керек деп элди тукурбай жөн отурсаңыздар. Жалгыз эле Мат Раимов эмес, бардык жегиштер мунапыстан пайдаланып өз ыктыяры менен уурдаганын төгүп, темир тордун азабынан кутулууга мүмкүнчүлүгү бар. Жоробай Ажы Шергазиев муфтийдин милдетин аткарат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына Жоробай Ажы Шергазиев муфтийдин милдетин аткаруучу болду. Бул тууралуу диний мекеменин маалымат катчысы Максат Атабаев Т медиага билдирди. Мындай чечим мекеменин уставына жараша кабыл алынган. Эми Аалымдар кеңеши жаңы муфтийди тандап 5 апрелде курултайда шайлаганга чейин Жоробай Ажы Шергазиев милдетин аткаруучу катары иш алып барат. Муфтияттын мурунтан түзүлгөн уставы боюнча диний башкармалыктын башчысы кандайдыр бир себептер менен кызматынан кетсе, анын милдетин аткаруучу катары орун басары дайындалат. Ошондуктан Жоробай Ажы Шергазиев муфтийдин милдетин аткаруучу болуп иш алып барып жатат. Эми ал 5 апрелге белгиленген курултай өткөнгө чейин муфтийдин милдетин аткара берет, деди Атабаев. Мурдагы муфтий Максатбек Ажы Токтомушев 10 февралда кызматтан өз эрки менен кетүү тууралуу арыз жазган. Анын арызын Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңеши 11 февралдагы кезексиз жыйынында канааттандырган. Эске салалы, Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Максатбек Ажы Токтомушев 10 февралда кылмышка шектүү катары кармалып, УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Атайын кызмат муфтияттагы каржылык мыйзам бузууларга Максатбек Токтомушевдин да катыштыгы бар экендигине далилдер алынганын билдирүүдө. УКМК мурдараак муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар төккөн акчаны 100 миллион сомдон ашык сумма жеке каржы уюмдарына насыяга берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшагандыгы аныкталганын билдирген. Анда дин башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан фактыларды жашырып, тергөө иштерин токтотуу үчүн УКМК кызматкерлерине 100 000 доллар пара сунуштаганы маалымдалган. Натыйжада 9 февралда Жазык кодексинин 328 беренесинин 3-бөлүгү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, тергөө иштери башталган. Ошол эле күнү муфтияттын башкы эсепчиси УКМК кызматкерлерине пара берип жатып кармалган. 11 февралдан 12-сине караган түнү Бишкектин 1-май райондук соту Максат Ажы Токтомушевдин баш коргоо чарасын тандап, аны жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тилгаты менен бошотту. Садыр Жапаров соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана коопсуздукту камсыз кылуу жаатында ынак коңшулуктун, достуктун негизинде мамилени бекемдөө үчүн бардык күч-аракеттерди жумшоого даярдыгын белгилеген. Кыргызстан мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинди жаз майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Жапаров Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк жана жигердүү кызматташтык жогорку деңгээлге жеткендигин белгилеген. Өткөн жылы дүйнө жүзү глобалдуу чакырыкка коронавирус пандемиясына туш болуп, сиздин акылман жетекчилигиңиз менен Кытай өзүнүн аймагында эпидемиянын жайылышын ийгиликтүү токтотуп, дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүгө баа жеткис салым кошууда. Биздин өлкөлөр COVID-19 пандемиясынын бардык терс кесепеттерин биргеликте ийгиликтүү жеңип чыгат деп ишенем. Өз кезегинде кыргыз тарап саясий, соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана коопсуздукту камсыз кылуу жаатында ынак коңшулуктун, достуктун жана өз ара түшүнүүнүн негизинде эки тараптуу мамилелерди мындан ары бекемдөө үчүн бардык күч-аракеттерди жумшоого даярдыгын белгилейм деп айтылат куттуктоодо. Садыр Жапаров Си Цзиньпинге бекемден соолук, бакубатчылык жана жооптуу мамлекеттик ишинде ийгилик, ал эми дос мамиледеги Кытай элине тынчтык жана өнүгүү каалаган. Түркменстандын президенти уулун өзүнүн орун басары кылып тайындады. Түркменстандын президенти Курбангулу Бердимухамбетов уулу Сердарды өзүнүн орун басары жана Түркменстандын жогорку көзөмөл палатасынын төрагасы кылып тайындады. 39 жаштагы Сердар үчүн кошумча вице-премьердик кызматы түзүлдү. Түркмөн мамлекеттик басылмаларынын билдиришинче, ал Түркменстан коопсуздук кызматынын курамына кирет.
Сердар Бердімухамбетов жаңы кызматка дайындалар алдында Түркменстан жогорку көзөмөл палатасынын имаратында ремонт жасалды. Ал үчүн атайын эс алуу террарасы курулганы, жакын жайгашкан үйлөр сырдалганы айтылууда. 2020 жылы 7 февралда президенттин уулу өлкөнүн үй жай жана курулуш министри болуп тайындалган. Ага чейин Ахал областынын администрациясын башкарган. Эксперттер Бердімухамбетов уулун мурас корулукка даярдап жатканын билдирип келишет.